Саламатсыздарбы? Бүгүн биз силер менен тарых барактарын ачып, 11-кылымга Караханилер мамлекетинин жүрөгүнө саякат кылабыз. Бул доор өзгөчө керемет мезгил болгон. Дал ошол учурда эки улуу аалым Махмуд Кашкари жана Жусуп Баласагын жашап өткөн. Алардын эмгектери жөн гана сакталбастан, бүгүнкү күндө биз билген түрк маданиятынын калыптанышына чоң таасир тийгизген. Мына ушул жерден дароо суроо жаралат. Тарыхчылар кантип 1000 жыл мурун жашаган адамдардын турмушун, тилин, салт санаасын билишет. Бул билимдер кайдан келип чыгат? Жооптун чоң бөлүгү дал ушул биздин эки улуу инсандын, Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагын мурастарында калтырган. Алардын эмгектери биз үчүн убакыт машинасындай болуп, алыскы өткөн доорго көз жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биздин максат төмөнкүдөй. Адегенде ошол доордун өзүн карап чыгып, анын тарыхый шарттарын түшүнөбүз. Андан соң ой дөө шаалары болгон Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагын ар биринин кошкон салымын кеңири талдап чыгабыз. Акырында болсо жыйынтык чыгарып, алардын адамзатка калтырган зор мурасы тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе 11-кылымдагы Караханилер мамлекетине сапар тарталы. Бул жөн гана картадагы бир мамлекет эмес экенин түшүнүү абдан маанилүү. Жок, бул чыныгы интеллектуалдык жана маданий борбор болгон. Илим менен искусство гүлдөп өнүккөн, түрдүү идеялар кайнаган чыныгы очок эле. Мына ушул тарыхый сахнада биздин эки каарманыбыз көрүнөт. Бир жагында Махмуд Кашкари, практик, илимпоз изилдөөчү. Ал өз алдына өтө зор максат койгон. Түрк элдеринин тилин, маданиятын жана күнүмдүк турмушун так каттап, сактап калуу. Экинчи жагында Жусуп Баласагын, акын, философ. Аны чоң идеялар ойлонткон. Адилеттүү мамлекет кандай болушу керек? Адам кантип татыктуу өмүр сүрүшү зарыл? Алардын миссиялары ар башкадай көрүнгөнү менен, бирге алардын эмгектери ошол доордун таң каларлык деңгээлде толук, көп кырдуу картинасын түзүп берет. Келгиле, сөздү Махмуд Кашкариден баштайлы. Аны жөн жерден эле түркология илиминин негиздөөчүлөрүнүн бири деп аташпайт. Эң башкысы, ал кабинетте отуруп гана иштеген окумуштуу болгон эмес. Тескерисинче, ал чыныгы талаа изилдөөчүсү, этнограф болгон. Өзүнүн материалдарын чогултуу үчүн миңдеген чакырымдарды жөө басып өткөнүн элестетип көрүңүз. Анын жашоо жолу кандай болгон? Махмуд Кашкари башкаруучунун үй бүлөсүндө төрөлүп, мыкты билим алган. Анын алдында бардык эшиктер ачык эле. Сарайдагы кызмат да дээрлик даяр болчу. Бирок ал таптакыр башка жолду тандайт. Ыңгайлуу жашоо менен бийликтин ордуна чаң баскан жолдорду, көчмөндөрдүн турмушун, от жанындагы маектерди тандайт. Ошентип 1050-жылдар чамасында ал өзүнүн улуу сапарына аттанып, бул сапар ондогон жылдарга созулуп, абдан кең аймактарды камтыйт. Мына буга көңүл буруңуз. Бул Махмуд Кашкаринин өз сөздөрү. Алардан анын изилдөө ыкмасынын тереңдиги даана сезилет. Ал жөн гана отуруп алып жазып койгон эмес. Ал мындай дейт: мен алардын шаарларын жана талааларын изилдедим. Тилдерин жана ырларын өздөштүрдүм. Сезип жатасызбы? Ал бул маданиятка толук сүңгүп кирген. Аны менен жашаган. Ошонун аркасында ал элдердин маңызын, руханий дүйнөсүн чыныгы тереңдикте түшүнө алган. Эми бул санга көңүл буруңуз. 7,5 миң. Бул жөн гана тизме эмес. Бул Махмуд Кашкари өзү чогулткан, талдап чыккан жана эң башкысы ошол доордогу илимдин эл аралык тили болгон араб тилине которгон 7,5 миң түрк сөзү. Бул чындап эле укмуш зор, титандык эмгек. Ал мезгил үчүн мындай иш таптакыр болуп көрбөгөндөй, өзгөчө көрүнүш болгон. Эң башкысы диван лугат ат-түрк тууралуу түшүнүшүбүз керек болгон нерсе. Бул жөн гана сөздүк эмес. Андан алда канча кең мааниге ээ. Бул чынында ошол доордогу турмуштун толук энциклопедиясы десек болот. Анда баары камтылган. Макал лакаптар, ырлар, күнүмдүк жашоонун майда барат детальдары, ишенимдер. Тарыхчылар үчүн бул чыныгы казына. Мисалы, дал ушул эмгектин негизинде биз ошол мезгилде кыргыздар мусулман болгонун жана алардын тили түрк тилдеринин ичинен үлгүлүү
тилдердин бири катары эсептелгенин билебиз. Болуптур. Махмуд Кашкари боюнча түшүнүк алдык. Эми анын замандашы Жусуп Баласагынга кайрылалы. Бул жерде абдан кызыктуу айырмачылык бар. Эгер Кашкари турмуштун кандай экенин ошол бойдон чагылдырса, Баласагын кандай болушу керектиги тууралуу ой жүгүрткөн. Ал чынында бүткүл түрк дүйнөсү үчүн саясий ой жүгүртүүнүн архитектору болуп калган. Анын негизги эмгеги албетте Кут алуучу билим поэмасы. Аталышынын өзү эле көп нерсени айтып турат. Кут алып келчү билим. Башкача айтканда, адамды бактылуулукка жеткирген билим. Бул жөн гана кооз поэзия эмес. Тескерисинче, бул мамлекеттик башкаруу, этика, адилеттүүлүк тууралуу жазылган чыныгы окуу китеби. Фундаменталдуу эмгек. Анда жөн гана башкаруучу болуу эмес, акылман, адилеттүү башкаруучу болуунун жолдору кеңири баяндалган. Ал бул поэма үстүндө 1,5 жыл бою тынымсыз, өтө чоң эмгек менен иштеген. Эмгек аяктагандан кийин ал аны Кашкар башкаруучусуна тартуулайт. Натыйжа таң калыштуу болгон. Башкаруучу поэмада камтылган терең акылмандыкка абдан суктанып, дароо эле Жусуп Баласагынга сарайдагы жогорку даражадагы наам ыйгарган. Бул иш жүзүндө расмий таануу эле. Мамлекетибиздин башкы акылманы ушул киши деген маанидеги баа болгон. Эң таң калыштуусу ушул. Бул улуу эмгектен бизге болгону 3 гана кол жазма жеткен. 3 эле нуска. Алар дүйнөнүн ар кайсы бурчтарына тараган. Вена, Каир жана Наманган. Ар бири баа жеткис мурас. Чыныгы керемет. Алар бизге ошол доордун интеллектуалдык демин, руханий жүрөк согуусун жеткирген тарыхый казына болуп саналат. Айрыкча эң толук версиясы дал ошол Наманган шаарынан табылган. Биз алардын ар бири тууралуу сүйлөштүк. Даанышман Махмуд Кашкари жана ойчул Жусуп Баласагын жөнүндө. Эми эң кызыгы бул эки багытты бириктирип көрөлү. Келгиле, алардын эмгектерин кошуп карап, эмнеге алып келээрин түшүнөлү. Алардын иштеринин биргелешкен натыйжасы түрк цивилизациясынын негизги пайдубалын кантип түзгөнүн байкап көрөлү. Караңыз, бул таблица баарын абдан даана көрсөтүп турат. Махмуд Кашкари өзүнүн диван эмгеги менен реалдуулукту документтештирген. Тил, этнография, түрк элдери чыныгы жашоосунда кандай болгонун дал ушундай чагылдырат. Ал эми Жусуп Баласагын өзүнүн кут алуучу билим эмгеги аркылуу идеалды калыптандырган. Этика, философия, адамдар кантип жашап, кантип башкаруусу керектигин көрсөтөт. Демек, бири чындыкты чагылдырган күзгү, экинчиси идеалга алып баруучу багытты көрсөткүч компас. Бири биз кимбиз деген суроого жооп берсе, экинчиси биз кандай болушубуз керек деген суроого жооп берет.